Түз эфирде жаңылықтардың түшкі топтамы, студияда Амантур Төребаев, саламатсыздарбы. Балбақ Төлебаев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Анын бүгүн мэриянын жамаатына өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Бактыбек Аманбаев таныштырды. Буга чейин өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген Балбак Төлебаевди дайындоо тууралуу буйрукка премьер-министр Садыр Жапаров кол койгон. 48 жаштагы Балбак Төлебаев 2018-жылы Бишкек мэриясынын аппарат башчысы болуп иштеп, ушул жылдын 27-июлунан баштап өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. Эскерте кетсек, буга чейин мэр Азиз Сурахматов парламенттик шайлоого катышаарын айтып, кызматынан кеткен. 20 октябрда биринчи вице-мэрликке Нариман Түлеев дайындалып, Сурахматов ага мэрдин милдетин өткөрүп берген. Бирок анын бул кызматка келишине наразылыктар уланган. Нариман Түлеев кечээ кайрадан кызматка келгенин жарыяланганы менен бүгүн борборго жаңы мэр дайындалды. Ал биздин каналга алгач аткара турган иштери тууралуу айтып берди. Эртең менен баштап ТЭЦК барам. Бардык мына биздин теплоком энерго бар, ошолордон буу казандарын, бардык казандарын, жылуулук казандарын карап чыгышым керек. Андан тез аранын ичинде күндүзгү стационарлар боюнча бүгүн азыр маалымат алам. Аларды даярдыгын көрүшүбүз керек, дары-дармектердин баарын. Андан кийин базардагы баалар боюнча маалымат алышым керек. Эң негизгиси азыр биринчиси жылуулук, экинчиси тамак аш баалары, үчүнчүсү пандемия, дары-дармек, күндүзгү стационарлар. Эң негизгиси азыр меники ушул. Кеңешбек Дүйшебаев Коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койду. Мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун башкы жарлыгына ылайык Рыскелди Мусаев Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп дайындалды. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин башкы катчысы Багдат Амреев менен жолугушту. Жолугуштун жүрүшүндө Садыр Жапаров Багдат Амреевке өлкөдөгү учурдагы саясий кырдаал жөнүндө маалымат берип, ошол эле учурда Кыргызстан элинин биримдиги жана акылмандыгынын негизинде курч саясий кризис ыкчам жана тынч чечилгендигин белгиледи. Тараптар кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулап, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине мүчө мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты чыңдоонун маанилүүлүгүн белгилешти. Түрк тилдүү мамлекеттер ар дайым жакын өнөктөш болуп келген. Бизди жалпы тарыхый тамырлар элдердин тилдеринин, маданияттарынын жана салттарынын окшоштугу байланыштырып турат, деди Садыр Жапаров. Өз кезегинде Багдат Амреев түрк кеңешинин экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактардагы катышуучу өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча иши, ошондой эле уюмдун келечегин аныктаган Түрк кеңеши 2025 стратегиясынын долбоору жөнүндө айтып берди. Жолугушуунун жүрүшүндө түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин түрк инвестициялык фондун түзүү боюнча иш-аракеттерди активдештирүүнүн маанилүүлүгү белгиленди. Садыр Жапаров кыргыз тарап ар тараптуу кызматташууга даяр экенин айтып, кеңештин инвестициялык фондунун башкы кеңсесин Бишкекте жайгаштыруу демилгесин кубаттады. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Россия Федерациясынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Николай Удовиченко менен жолугушту. Россия ар дайым Кыргызстандын ишенимдүү стратегиялык жана негизги соода экономикалык өнөктөшү болгон жана боло берет. Ошондой эле биз эки тараптуу жана көп тараптуу форматта мурда кабыл алынган бардык милдеттенмелерди жүзөгө ашырабыз. Кыргыз тарап эки тараптуу соода экономикалык, илимий, техникалык, гуманитардык кызматташтыкты, ошондой эле Евразия экономикалык интеграциясы жана КМШ алкагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү жана тереңдетүү боюнча жигердүү ишти уланта берет деп белгиледи биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков. Өз кезегинде элчи Кыргызстандагы кырдаалга карабастан россиялык инвесторлор кыргыз рыногунда иштөөгө чоң кызыгуусун билдиришет. Маанилүү маселелердин бири инвесторлорду мамлекеттик деңгээлде коргоо жана алардын өлкөдөгү коопсуздугун камсыз кылуу. Россия Кыргызстан үчүн союздаш деп эч күмөн санабай айта алам, деди. Артем Новиков Россия тарап менен натыйжалуу экономикалык кызматташтык түзүлөрүн айтып, жакынкы аралыкта Кыргыз өкмөтү экономикалык чөйрөдө эки тараптуу мамилелерди мындан ары өнүктүрүү боюнча сунуштарды даярдайт деп ишендирди.
Кыргызстанда сутка ичинде коронавирус 568 адамдан табылып, 2 адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, инфекцияны Бишкекте 159, Ош шаарында 29, Чүй облусунда 56, Ош облусунда 17, Талас облусунда 16, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 38, Жалал Абад облусунда 120, Баткен облусунда 129 адам жуктуруп алган. Ал эми акыркы бир күндө 380 адам сакайып чыкты. Бишкекте 67, Ош шаарында 29, Чүй облусунда 34, Ош облусунда 86, Талас облусунда 11, Нарын облусунда 10, Ысык Көл облусунда 16, Жалал Абад облусунда 86, Баткен облусунда 41 киши айыкты. Илдеттен жалпы 48.223 адам айыкса, 56.738 киши ооруга кабылган. Коронавирустан 1.136 жаран көз жумган. Бир күндө 2 өлүм катталды. Алар Бишкек шаарынын өлкө аймагындагы стационарларда 3398 бейтап, амбулатордук түрдө 3454 киши дарыланууда. Сутка ичинде өлкө боюнча 9 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды. Ал эми үй карантининен 10 медкызматкер чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3597 учур катталды. Алардын ичинен 3290 медкызматкер айыгып чыкты. Ош шаарындагы 100 орундуу жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушу белгиленген мөөнөтүнөн кечеңдеп жатат. Муну куруучулар оорукана түшчү жайды даярдоо менен ага керектелүүчү каражаттын өз убагында камсыздалбай жатышы менен байланыштырууда. Бул тууралуу Мергүл Бокошова. Кандай гана кырдаал болбосун, курулушу токтобой турган социалдык объектилердин сап башында ооруканалар турат. Алардын бири делинген Ош шаарына түшүп жаткан 100 койкалуу чоңдор үчүн каралган жугуштуу оорукананын курулушу учурда 80%га жыйынтыкталды. Жеңил конструкция менен түшүп жаткан бейтапкана негизинен сентябрь айында пайдаланууга берүү мерчемделген. Курулушка капсула 3 ай мурун салынган. Тез тургузулуучу конструкциянын натыйжасында аны 1-1,5 айда бүткөрүү милдеттендирилген. Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы курулуштун белгиленген мөөнөттө бүтпөй жатышына бир катар жүйөлүү себептерди келтирет. Кечүүгүнүн бирден бир себептери болуп туруп, башында баштагандагы жумуштар болду. Жер астындагы иштердин ичинде бул мурдагы калып кеткен чоң, аябай чоң суу кампасы болгон жер астында. Анын ордун аны тазалаганга убакыт кетти. Андан кийин больницанын территориясында 8 үй бүлө мүмкүнчүлүгү чектелген кишилердин турак жайы болуп турган. Ал кишилерди башка жакка көчүрүп, турак жай таап берип, ал жакка көчүргөндөн кийин гана анан кийин турак жайы бузулуп, анын ордуна больницанын курулушу кетти. Ал өзүнчө бир 15-20 күндөн тегерегинде убакыт алды. 100 койкага эсептелинген оорукананын курулушу келишимдик негизде 87 миллион сомго бааланган. Мунун 62си сарпталса, калган 25и азырынча мамлекеттик казынадан бөлүнө элек. Каражат чечилип калса, бейтапкананы ноябрдын 15-терине пайдаланууга берүү болжолдонууда. Маселе боюнча кечээ күнү мен өзүмдүн жетекчилигимде курска коюп ал жерде болуп келдим. Ушул айдын этегине чейин бул суммага акча каражаты чечиле турган болуп турат азыркы күндө. 10% ичиндеги жумуштарга, анан калганы 90% сырткы жумуштарга. Бирок муну менен да жаңы бейтапкана толук кандуу ишин баштайт дегенге эрте. Жугуштуу оорулар ооруканасы үчүн эң зарыл болгон тамак аш даярдоо, залалсыздандыруу, лаборатория, рентген бөлүмдөрү үчүн каралган атайын жайдын долбоору чийилип даяр турганы менен ага керектелүүчү каражаттын булагы али табыла элек. Абалдан чыгуу үчүн балдардын жугуштуу оорулар ооруканасынын бир корпусун убактылуу пайдаланып туруу сунушталууда. 60-жылдары курулган балдар ооруканасынын ичи быйыл капиталдык оңдоодон өткөнү менен чатыры алмаштырылбай калган. Ага кеминде 8 миллион сомдой каражат керектелет. Бир чекесинен алып зданиянын ошол жерге коюп иштетип турсак деген, анан эски прачечный менен пищеблокту ошол бул толук курулуп бүткөнгө чейин ошо эскини иштетип турабыз да. Аларда ооруканага зарыл болгон медициналык жабдуулар алынып келинип, борборлоштурулган кычкылтек кууру киргизилди. Медициналык жай, интенсивдүү терапиясы жана реанимациялык орундары менен болот. 3 отделениеден турат. Биринчи отделениясы 42 керебеттен, экинчиси 30 керебет, үчүнчүсү реанимация палата интенсивный терапия деп 28 койкадан турат. Бүгүнкү күн талабына жооп бере турган оборудованиялар келди, жанагы жасалма дем алдыруу аппараттары келди, 11 аппарат, кислородный концентратор келди.
Тумоону жугузуп алгандардын саны Ош шаары менен облуста 11 000 кишиге жетти. Мунун 9 000дей орunu жеңип чыкса, 150 бейтап көзгө көрүнбөгөн вирустун курмандыгы болду. Инфекцияга кабылгандардын басымдуу бөлүгү Дубандын Арабан, Кара Суу жана өзгөн райондорунда катталууда. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу. Жаңылыктардын түшкү топтому мына ушулар болду. Биздин каналдан алыстабаңыздар.